Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтык болсун. Аллах таала насип эткен инсандар экен. Азыр калгандарыңыздар капа болбой туруңуздар. Биз 50 инсан деп айтканбыз, бирок мына өчүрөт менен чакырдык. Мына Бексултан мырза Оштон келди. Мастураты менен Бексултан Кудай буйруса үйүн бүтүрөбүз. Бул жакта үйдүн маселеси чечилди. 500 000 сом компаниянын атынан да ажыкебиз. Бул жакта инсандардын бардыгы, бирок Кудай буйруса сиздерди дагы азыр список менен, каттоо менен карап атабыз. Бирдекте команда менен карап эме кылабыз. Бул жакта Орунхан карындашыбыздан Алла ыраазы болсун. 30 пара Куран жаттаган экен. Мынакей биз айткан квартираны, үйдү коюбузга ошо Орунхан карындашыбызга тапшыра турган болдук, Кудай буйруса. Убакыт керек, биз Дубайдан келгенден кийин карап туруп, 1 комнаталуу, 2 комнаталуу шаардын кайсы жеринен карап оңгайлаштырып карайбыз дагы. Ушул биринчи үйдү Кудай буйруса, мына Орунхан мырза менен Бексултан мырзанын үйүн бүтүрөбүз. Бексултан мырза сиздикин Кудай буйруса. Дил Ахматова эжекебизге Алла ыраазы болсун, эң башында себепкер болгон. Калганын биз бүтүрүп, мебель себелине чейин киргизебиз. Андан кийин карындашыбыз, андан кийин байкелер менен умрага кетебиз. Андан кийинкилерин дагы урушпай туруңуздар, капа болбой туруңуздар. Кудай буйруса Кыргызстанда көп, дагы убактыбыз бар, өмүрүбүз узун болсо, бардыгыңыздарды жибергенге жетишебиз. Жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө жолукканга Аллах таала насип этсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Амин. О, дуа кылып турасыздар иншалла. Бир Кабага өзүнчө бир отдельный жамаат кетебиз. Спец самолет менен. İnşallah. Иншалла.